айтат, мен салыкты бала кезимден баштап төлөп келатам. Ушул салык деген бир туура сөз болот да. Салык дегенде коркот го, акча башка жакка кетип аткансыз. Акча өзүбүзгө, келечегибизге, балдарыбызга, инфраструктурабызга, жана мен башында айткандай, кыргызды кыргызып келаткан улуттук руханият, дух дөөлөттөрүбүзгө кетет акча. Мына маданиятты өстүрүш үчүн акча керек. Мамлекет канчалык көбүрөөк акчаны маданиятка бөлсө, ошончолук көп биздин бекем руханий байлыгыбыз бекем болот. Мен жана айткандай, акча маселеси туура. Заңгыраган здания, жол, больница болуш керек. Бирок андан да маанилүү биздин руханиятыбыз бекем болуш керек. Бул руханиятыбыз бул маданият аркылуу кетет. А ошол маданиятка дагы салыктан акча көп бөлүп туруш керек. Ошондуктан сен салык төлөп атканда менин акчам ошол спортсмендерге кетип атат. Спортсмендер бар, дүйнөнү дүңгүрөтүп, Кыргызстанды гүлдөтүндай дүңгүрөтүп атат. Менин салыгым больницага кетип атат, соопчулукка. Менин пенсионерлерге, жолго, инфраструктура, өзүм жүргөн көчөгө кетип атат, өзүм жашап аткан мамлекетке кетип атат. Эң негизгиси, мисалы үчүн мен үчүн ушул маанилүү. Эң негизгиси Кыргыздын руханиятына сугарылып акча кетип атат.